Ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум. Таксиде иштеп жаткан мекендештер, карындаштар, агалар, эжелер, инилер. Барыңыздарды кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Бир аз азыр стресстен түшкөн кез. Азыр эле бир окуя болду. Биринчи эмен айтып кетейин. Окуяны айтарга чейинчи. Өзү негизи Кыргызский СССР болуп 5 майдын 1925 жылы основление болгон. Кыргызский СССР болупчу. 1926 жылы марттан же майдан тарта башта Фрунзе болуп Кыргызский СССРдин столицасы история жазылган. Ошондо получается 1927 жылы төрөлгөн адамдар Фрунзеде төрөлдүм деп айтып баштайт. Бирок Кыргызда жанагындай сөз бар го, туулган жериңди эмес, ата тегиңди айтасың деген жерчи. Ошондо ошол жылдары төлөгөн адамдар ата тегин айтып келгенде Кыргызстандын 7 дубанын айтат болчу да. Мисалы үчүн мен бул жактан же бул жактан же бул жактан депчи. Бул сөздү эмнеге азыр айтып баштап атам? Себеп дегенде мен эми акыркы 7 жыл Москвада мигрант болуп жүргөмүн. Анан кийин ушул жакта жанагы бөлүнгөндү, мындай жек көргөндөрдү, мындай орус эмес улутундагы адамдарды көргөндө бир аз жек көрүүнү көрсөтүп, мындай жаман көздөр менен карап, мындай сөз аргытып, өзүң мекениңе барбайсыңбы, эми жанагы сөз да. Ошондой сөздөр көп кабылып, анан кийин ушул тема мен үчүн аябай мындай катуу, оор тема болуп калганда, менин жүрөгүмө мындай катуу тие турган темалардын бири ушул тема деп айтсам адашпайм. Анан азыр эле такси заказ кылды бир байке экен, 20 жаш чоңураак болуш керек, улуураак болуш керек менденчи. Заказ кылды. Анан мен азыр кайдаган машинам 04-регионда, Жалал Абадтыкы. Анан точкасы турат. Точкасына бардым, ровно эле точкасына барам дем. Барсам, ал, короче, точкасын тура эмес коюлган экен приложениясына походу. Бирок ал нерсе моюна алгысы келген жок. Басып келди дагы, келип туруп отурду. Отурганда эле жанагы саламатсызбы, здравствуйте деген айтпай эле сразу отуруп туруп эле, сөздөн жок эле. Силер эмне Жалал Абадта Яндекс жакшы иштебейби дейт. Мен уже сразу байкадым то, что поездка нормальный болбойт. Рейтингти по-любому түшүрүп коет. Ошол үчүн лучше заказ атмен отуруп эле барып эле коеюн деген ойго барып, биринчиден сразу мындай эле: саламатсызбы? Эмнеге? Дедим. Эми айткан жокмун да, кай регион, неважно дедимчи. Кайра суроону берип атат. Эмне силерде Жалал Абадта Яндекс жокпу? Точканы карабайсыңарбы дейт. Анан мен: байкеси, мына приложение турбай точкаңыз, ушака эле келдим го десем, мындай башын жылдырып туруп, мындай карайт дагы карап туруп: Жалал Абадта приложение барбы дейт. Ошол жерде катуураак айтайын дедим, анан кайра: жок байкеси, проблема эмнеде болуп атат десем: проблема дейт. Уже явно жаңандай провоцирование кылып атат да. Анан: байкеси, кечиресиз, мен сизди алып кете албайм, могу поездканы атмен алыш керек, башка такси заказ кыла бериңиз десем: эмнеге алып кетпейсиң? Алып кетесиң. Сен мени алып кеткениң келдиң бул жака. Мен заказ кылдым, сен менин жумушчум болосуң деп. Уже жанагындай капец сүйлөп баштады да. Анан: жок байкеси, в чем проблема? Эмне болду деп уже орусча кошуп сүйлөп баштадым. Сүйлөп баштасам: орусча билесиңби дейт. Блин, кыргыз байке да болбосочу. Эми башка улутта болгондо эми уже мен айта турган сөзүм айтат элем да, по факту эле. Бирок анан кийин: байке, экөөбүздүн поездка болбойт экен, келиңиз, эми башка машина заказ кылыңыз деп туруп, бияктан уже эме болуп койдум. Өзүм атмен ала салдым да, короче. Приоритет жетиге түшүрүп. Анан кийин: все байке, короче, түшүңүз, кете бериңиз деп эшиктик типа мындай басып туруп, жаңа звук чыгарып койдум да, типа эшик ачылды деген сипиш. Анан деп туруп түшүп кетти. Кеткенде эле мен ушунчалык кайнап баштадым. Эмне үчүн Кыргызстанда жүрүп, ушинтип кыргыздарды ушинтип бөлүү жолу аябай өнүгүп келип атат депчи. Анан бир аз башым катып калды. Мен өзү оштом болом. Меники эгерде мындай аты тегим келгенде алайдан болчу да. Анан бирок өзүм Бишкекте төрөлүп чоңойгонмун. Анан
Это не суть важна да, просто ушундай ситуацияга мен уже көп жолу кабыл болуп атам да. Бир эле бул эмес, бул точка кипения ушул болуп калды да. А буга чейин чогулган аябай көп ситуация болгон да. Эми ошол эле таксиде иштеп жүргөндөчү. Себептен жолдо айдап кетип атам, бир мал деле жанагы пассажирлер телефондо сүйлөшүп атканда эле айтып калат да там, ал жак тияктан, бул жак тияктан, мындай тигиндей. Это ладно, ал эме болуп кетсин, эми ал бөлүнгөн любой жерде бар ал. Юг, восток, север, запад, ал неважно. Это нормальное явление. Но когда адамды өзүнүн мүнөзүн ошол регионуна каратып туруп жанагындай унижение кылган, это уже мындай социофобто мындай туура эмес болуп калган нерсе да. Эмне үчүн кыргызды ата тегин карап туруп анын бөлүнмө жолуна апарат деген вопрос да. Ушул нерсе аябай оор маселе болуп келатат. На самом делечи ушул нерсенин деле кесепетинде мисалы үчүн эми көптөгөн адамдар бар да, ал жак бул жакта Москвада иштеп келгендер, тияктан иштеп келгендер көп, аябай көп да. Анан эле ушул эле теманы өткөндө жанагы Ак Ордодо болбоду мына убийствочу. Ошол убийство болгошун комментарийлерин окусам жазып атат тияктачы. Мына ушул тияктан келгендер, бияктан келгендер, миграцияда иштеп келгендер, ушундай болуп атат, миграцияда эчтеке таппай келип туруп бул жака келип жумуш жок болуп аткан негизинде ушундай болуп атат деп ошо эме комментарий жазып атат да адамдарчы. Ал жак бул жактан келгендер, миграциядан келгендер, бул жака келип иштеке таппай ушундай кылмышка барып атат деген сөздөрдү комментарийде жазып атат. Ёкарный баба, какого фига деген сөз да бул жердечи. Неге мындай болуп атат? Ушул нерсени аябай жакшы карап койсо оңулуу болот деген лично мен жеке оюм да. Жаңагындай межрегиональный эмегечи сөздөргө ушул анча мынча ключевой сөздөрдү киргизип койсо эле ошол сөздөрдү бир аз кичине кысып сүйлөп калабы деген ой да. Ошол эле любой жактын адамы дейм, любой жактын адамы. Мен конкретно азыр бул жакты же бул жакты айта албайм, айтпайм дагы да. Но ушул сөз мага аябай катуу тийди и ушул тема аябай катуу козгойт да. Мисалы үчүн ушул таксиде иштеп жүргөн мекендештер, сизде деле ушундай ситуация болобу? Именно Кыргызстандачы кандай болот, эмне болот, ошону жазып кеткилечи. Потому что бул тема тоже аябай курч тема. Бул теманы именно таксиге азыр көптөгөн мекендештер келип иштейт да, эми өз мекенине келип иштейт атпайбы, өзүнүн мекенине келип иштейт. Анан кийин, конечно, өз мекенине келип иштеп атса, ал жакта эми орустар тим менен мындай десем, бул жака келген өзүнүн мекенинде ушундай сөздөр ыргытса, чыдабайсың да, айтасың да, ёкрен бабай. Ошол сөздү айткан адамды оңдош жолдун законун чыгарыш керек да, короче. Менин сөзүм ушундай болуп атат. Желание дагы жок, короче, капец, өзүң мекениңде мигрант болуп жүрөсүң деген сөзгө ва дейсиң да. Ассаламу алейкум.